Японецтердин 20% эле акылдуу депчи. А 80% эптеп жүргөн байкуштар да. Но ошо 80% эптеп жүргөндөр деген булар инструкция менен жүрүшөт да. Силер сурайсыңар да байке кандай инструкция деп. Любой жерде, любой эмеде инструкция жазылган. Например, бакты деген мындай инструкция, например, для тазалыккачы. Бакты тиккенде мындан огороженный болуш керек деп сүрөтү бар. Туурабы? Мына инструкция менен. Анан бул бак чоң, аябай чоң болуп кеткенде кесип коюшат. Ошондой инструкция бар. Анан жашоодо инструкция бар, жумушта инструкция бар, окууда инструкция бар. Любой жерде инструкция бар да. Анан даже мына моуну көргөзөйүн дедим да, мынакей. Баягы недавний событиялар менен. Эми муну карагаласаң, мына машинени коюп койду, мынакей. Бул эме тиги маляр. Красить эткен киши да, японец. Бул байкуш эми жүдөп какап инструкция менен тиги машинени мен бул жерге койдум деп опознавательный знакты коюп, тиги эмелер келесоолор да бар да, мынтип сүзүп кетет деп. Анан астына да машиненин астына дагы знак коюп, мынтипчи. Мына менин машинем турат депчи. Деп анан мына эми жол түп-түз көрдүңөрбү, мындай түп-түз. Тоо эмес, аска эмес, кыйшык да эмес. Муну карасаң, муну зачем болчу? Бул эмнеси? Түп-түз жолго мындай эме распоркалар коюп коюптур. Тормозной колодка деп коет, билесиңерби? Эми шумдук, Эми ушуну карабайсыңбы? Бул байкушка инструкция менен жазылган да, Бунун мээси жетпейт болчу да. Но инструкция бар. Булар инструкцияны следовать этишет. Значит, машинени койгондо сен маляр болосуңбу, мороженое сатасыңбы, кафе-мафе, хамбагу жасайсыңбы, жана Жижинкада бар эмес белем мурун биринчи. Тиги Отунбаевдин баласы десечи. Но моундай знактар менен коюп койгон. Карасаң, инструкция деген кандай. Бул деген мен эмнени айтайын деп турмун. Адам акылдуу эмес. Адам даже мээси жетпейт болчу, но мурун тиги авария болуп, анан машина жылып кетип, анан машина бирөөнү сүзүп кетип, анан түшүп кетип, бирдеме болуп атып, анан инструкциялардын баарын жазылып, анан мына моундай эмеге келишти. Булар көрдүңөрбү? Мына машинени койгондо мынтип коюп коет. Бул деген тормозной колодкалар менен эметип койгон машина деген мен жок кезде жылып кетпесин деп. Көрдүңөрбү кандай? Ушуну айтайын деп аткам да. Бул инструкция деп коет. Любой жерде инструкция Япония. Мына инструкция кантип киресиң. Мына даже стоянкага киргенде, мына парковкага киргенде, чыкканда мына мынтип киресиң, көрдүңөрбү? Мынтип чыгасың. Бул түшөт. Акча төлөгөндөн кийин, көрдүңөрбү? Акча төлөгөндөн кийин мынакей. Төлөгөндөн кийин бул түшөт депчи, 24 саатта. Инструкция. Дагы кандай инструкция? Даже столбага инструкция жазып коюштур. Көрдүңөрбү? Биякта деген балдар чуркайт, свет отражатель менен. Будьте осторожны деп. Тиги байкуш болсо көрдүңөрбү, инструкция деп каска кийип айдап баратат. Эми карасаң, инструкция кандай күчтүү. Даже участковый милиционерлер ар кимдин үйүнө басып, тиги визитка таратып, анан мен киммин, анан сен кимсиң деп эле мына инструкция боюнча монтип чаптап коет эшигине, көрдүңөрбү? Участковыйдын эмеси, визиткасы мынакей. Ушактын участковый номери, бирдеме болсо ушакка звонить этиле депчи. Тоже инструкция менен. Ладно. Көп эме акылды үйрөтпөй эле коеюн силерге. Но инструкция. Бизде деле азыр каяк мен Хавайиге бардым белем. Хавайи деген туалетине кирсем, молодцы, таза экен. Анан жазып турат. Тиги зар алганда тияк бияка кирискиле, кичине астыгарак тургула, тамчылатпагыла, сасып калат депчи. Ошо инструкция деп коет. Уже барыптыр. Анан силер сурайсыңар, байке бир эле үйгө чаптап коюптурбу тиги участковый деп. Жок, мына биякта да бар, жаңы үйдө. Көрдүңөрбү? Участковый. Бияка да чаптап койгон, көрдүңөрбү? Участковыйдун тасы, визиткасы. Деп 30 градус. Салкын аябай муздап атам.
нымдуу жок пока. Анан нымдуу башталганда анан кайнап баштайбыз. Бышып баштайбыз да. Оны окей хон бетерет. Мынакей көрүнөбү? Ладно, кеттик. Бияка койгонго болбойт. Азыр тиги келип штраф чаптап кетет. Резко прям.